Кезектегі сөз сұрау үшін Маткеримов Айбек Тураталиевич сізде. Рахмат Бақтыбек Зөнч, саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүнкү биздин фракциянын катышуучулары. Мен суроону кыска берем, сиздерден дагы кыска жооп бериш суранат элем. И регламентке дагы бир айтып коеюн. Мындай жооп бере тургандар өзүңөр эле сразу жооп бере бергиле. Бул жооп берет деп убакытты албастан. Эми билесиздер ким жооп беришин. Так, урматтуу Рысбек Жантаевич, мына сиздин азыркы биздин кесиптештерге берген жообуңуз өтө жумушка кайдыгер экениңизди көрсөтүп койду да, анткени жол мага карабайт деп. Анда ким? Саламаттык сактоо министрлигине карайбы жол? Бул бир. Экинчиден, биз элибизден келген суроо талаптарга биз так жооп алайлы деп ушул жерге чакырып, биздин канча миллиондогон элдерибиз көрүп турат бүгүнкү биздин жыйынды көз салып. Мына менин суроом. Мына сиздер салып жаткан жолдун сапатын ким көзөмөлдөйт? Биздер салып жаткан бул республикалык бюджеттен салып жаткан жолдордун сапатын ушул атайын көзөмөл независимый технадзор да көзөмөлдөйт. Бул атайын ушу тендерлик негизинде ушу тандап алынуучу компания болуп эсептелинет. Мен сизге түшүнбөдүм. Независимый эксперт, жыйынтыгын кимге берет? Технадзор независимый. Технадзор жыйынтыгын кимге берет? Бул жол чарба департамент тарабынан ушул атайын аткарылуучу иштерди көзөмөл жүргүзүү үчүн тендер аркылуу компанияны тандап алабыз атайын. Анда сиздерге барыр экен да, кандай компания утуп алды, кандай сапатта курулду? Силерге тиешеси жок экен да, туура? Жок, бизге тиешеси бар. Ушул атайын ушул требованиялардын негизинде ушул атайын компаниялар бар. Ушул негизи Кыргызстанда бул эки компания болуп эсептелип жүрөт. Буга чейин да иштешип келгенбиз. Бул бирөөсү ушул өзүбүздүн эле министрликке караштуу Кыргыз Дорттранспроект мамлекеттик ишканасы, экинчиси ушул Кыргызтрек жоопкерчиликтүү коому. Түшүндүм. Мына сизде мен кийинки суроомдо ошонго эле. Мына жолго асфальт төшөлүп атканда абанын температурасы эске алынабы, алынбайбы? Абанын температурасы эске алынат. Канча болуш керек? Плюс 15 болуш керек. Эмнеге декабрда асфальт кылдырып атасыңар анда? Плюс 5. Декабрда биз тараптан асфальт кылынган объекттер болгон жок. Сиз чындыгында мына башчысынын жообу туура эле болгон экен, бизге тиешеси жок депчи. Башка бир министрликти чакырып сурайт окшойбуз, Бактыбек Зөнч. Туура айтасыз. Жооп бербейсиңерби? Маалымат бар үчүн сурап атышат силерден. Декабрда плюс жолдор салынып атпайбы? Плюс 15 градустан төмөн болсо асфальт салынбайт. Акынал Атамырзаевич, сиз эми баягы жашыңызга карап айтып атам, көп жылдан бери ушул тармакта иштейт окшойсуз да? Бирок азыр мына ушул берген жообуңузду өзүңүз берип атып уялсаңыз керек. Анткени плюс 15 эмес, биздеги кечеки 8 градус сууктарда салынган жолдор азыр кантип көчүп атканын биз ошол жерде жашап өтүп көрүп атабыз. Биз ошон үчүн айтып атабыз, мындай караңыздар деп. Себеби мына шашылыш менен топтолуп отуруп, мына кечеки суукка жакын салынган көчөлөрдүн акыбалы. Ошону көзөмөлдөп коюңуздар. Мына андан кийин жолдун полосаларын, жол сызыктарын ким көзөмөлдөйт? Биздин жогоруда Жеңишбек Шерманович айтып кеткендей, биз ортодогу тосмо эмес, ошол жолдун сызыктары сызылган эмес. Биз тосмону коюп турайлы, азыр сиз айттыңыз, карайбыз деп. Бир сызыкты сызып койгулачы, жок дегенде. Ким көзөмөлдөйт ошону, разметкаларды? Азыр жогоруда департаменттин орун басары белгилеп кеткендей, ушул департамент аркылуу ошол баягы технадзорду тендер түрүндө аныкталып, ошолор жолдун качествосуна дагы, сызыгына да бүт ошолор контролдоп кабыл алат. Акынал Атамырзаевич, бул түндүк түштүк жолу качан бүткөн да? Ал уже аны контролдогон технадзорлор уже барбы жокпу, Кудай билет. Бүгүнкү күндөгү жолдун акыбалын билесиздерби? Мен жооп берип коеюн. Айбек Тураталиевич, сиздин сурооңуз мондай болуп атат да. Эми
токотер жерин айта турган болсок, буга чейин биздин министрликке өзүңүздөр билесиздер 2 миллиард сомго жетпеген бюджет каралып келген да. Андан сырткары мына кече 2 жыл ковид болгондо биздин бюджетибиз 500 миллионго чейин түшүп калды. Андан сырткары биз бул бюджет себебинен где-то бөлүп келгенибизде 100 километрдин тегерегинде асфальт төшөө иштерин гана пландаштырып келчүбүз да. Бирок акыркы жылдары асфальт иштерине көп басымдуулук кылгандыгынан бизде действительно моюнга алышыбыз керек, содержание деген сөз бар, тейлөө. Ошол жакка каражаттар кескин азайып кетип атат да. Мына быйыл жол фонду түзүлүп, бизге баягы фондду тиешелүү каржы булактарыбыздан баягы өзүбүз эсептеп чыккан каражаттардын баардыгын ала турган болсок, мындан ары биз ошол именно тейлөө жагына көбүрөөк көңүлдү буралы деп атабыз. Ошонун ичинде светофорлор, знактар, ошонун ичинде сиз айтып аткан жол чийимдери баары кирет. Мына быйыл ошого департаменттин бюджетине быйыл 100 миллиондон ашык акча каралып атат. Именно сиз айткан иш-чараларгачы. А мурунку жылдары летний содержание деп болгону биз республикага бир 20-30 миллиондун тегерегинде эле акча каралчу дагы, ал действительно 19 000 километр жолго такыр жетчү эмес да. Ошон кыска эле каражат жок деп айтып койсуздар. Андан кийинки суроо, мына Сосновкадан айттыңыздар 147 миллион сом алынды деп. Анын канчасы чет элдик машиналар өттү? Биз азыр жол фондунун киреше булактарынын толугу менен инвентаризация жүргүзүп, кайсы жерде мүчүлүштөр кеткен боюнча нормативдик документтердин баардыгын оңдоп келатабыз да. Мен сурандым эле, кыска жооп бергиле. Канча машина чет элдик машина өттү? Ошол жерге түшкөн акчалардын 20% чет мамлекеттен келген машинелерден түшөт. 20% канча машина болот? Санын цифрасын айтып койсоңуз. Машинелердин саны боюнча азыр ал жерде менде азыр толук маалыматым жок. Ал жерде тарифтер ар түрдүү киргизилген да. Бактысович, буларга убагында эле кабар берилди беле, что фракция болот деп? Берилген баарычы. Сиз жооп бербей, анын жетекчиси отурбайбы, весогабаритный контроль жооп бербей ошол иш. Ошол топтойт да бүт баарын. Силерге которуп берет, туурабы? Жооп берсин. Жооп жок экен. А эмненин негизинде ошол чет өлкөлүк номерлүү машиналардын тарифтери өзгөрүлүп турат? Бул жерде чет өлкөлүк машинелерге киргизилген тарифтер 2004 жылдан бери өзгөртүлгөн эмес. Бирок ал тарифтер машинелердин өзүнүн жүк көтөрөмдүүлүгүнө байланыштуу бекитилген да. Бекназаров Токтоз Сунович, мындайда жооп берсеңиздер өтө сонун жооп бересиздер да. Өзгөрүлбөйт деп. Анда эмне ал жердеги тургандар таблодо каалагандай чыгып турабы анда? Жок. Категориясына жараша тарифтер бекитилген. Бир эле машина бир күн ошол эле номер бир ай мурда өтсө башка тариф, бир айдан кийин өтсө башка тариф. Эмне себептен? Анда кандай болушу мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Эгер мүмкүн болуп калсачы? Мүмкүн болуп калса эми ал жерде алып аткан кишилерден сураш керекми баарынча? Жоопкерчиликке тартылат эгерде бир эле машина, бир эле маркада болуп, 2 жол өткөндө 2 башка тариф болушу мүмкүн эмес. Эгер мүмкүн боло турган ошондой факты болсо, сөзсүз жоопкерчиликке тартылат. Мындайда, Рысбек Жантаевич, мына сиздердин жооп бергенде элдер ушунчалык бизге айтат да. Силерге кандай жооп берсе да унчукпай ооба деп коюп отура бересиңер деп. Мына сиз азыр айтып атасыз, андай болбойт деп. Туура. Мен баягы өтө чоң сумманы айтканым жок. 20-30 сомго постоянный разница болуп турат. Ошону айтып атам. Эмне себептен разница болуп турат деп. Мына жеңил машина, российский номерде өтсөң кээ-биркисинде 315 сом болсо, кээ-биркисинде 342 сом, кээ-биркисинде 298 сом болуп калат. Ошол эмне себептен? Сиздин айтканыңызга түшүндүк. Бул жерде доллар менен тариф бекитилген, анан Национальный банктын курсуна көбөйтүлгөндө курсовой разница чыгып турат. Ошону ошентип эле жооп берип койбойсуңар, андай болбойт дебестен. Ошондо ким туура болду? Мен туура болдумбу же сиз туура болдуңузбу? Сиз бул жерде кеп отечественный, анан иностранный машиналар жөнүндө тагыраак. Анан эмне мен иностранный деп орусча айтышым керек эле. Мен сизге чет өлкөлүк деп айтып алыпмын анда. Да, так жооп берсеңиздер жөн эле болбойт деп. Вот, мына эми айттыңыз. Долларга карап, значит өзгөрүлүп турат экен да. Курсуна жакшы. Курсуна жакшы өзгөрүп турат. Азыр ошону өзгөрткөн атабыз. Эми улуттук валюта менен кылыпчы. А ошону улуттук валюта эле кылып койсок болбойбу? Болот, жазап атабыз уже. Ал ошол эле Сосновка боюнча бир катарына өткөндө канча катар машина өтөт? Бир тарабына өткөндө.
Канча полоса бар? Бир эле бар. Сосновкада. Ошо посттун астында. Жок, посттун астында бир полоса менен өтүп, бир полоса менен өтөт. Эки полоса бар, бирок бир полоса менен өтөт да, жанагы. А эмнеге тыгын пайда болгондо экинчи полоса иштебейт? Не себептен, неге? Себеби эмнеде? Мына кээде машинанын тыгыны теге Сосновкадан башталса, бер жагы Кызыл Дыйкандын поворотунан Ылдыйга чейин түшүп кетет. Нар жактан келе айтканда түшкөн болсо, теге Сосновкадан өткөндөн кийинки биринчи повороттун ар жагына чейин чыйып кетет. Неге? Жооп жок, убакыт алып атышат эмне бар? Кыргыз автожолунун жетекчиси жооп берип койсун. Жаныбек. Асан мырза, көрүп атасызбы? Уктум. Мейли эми бул замминистрлер жаңы келишти, жаңы жетекчилер келди. Кандай болбосунчу, орусча айтканда, это не умаляет вас. Даярдан кылат апай. Аксынович, эми жаңы жетекчилерди иштейт деп алып келди да, наркыларды иштей албайт деп кетирди да, туура? Туура. А кана иштегенден кийин келип атып, эч кандай бир мына берген жоопторуна биз такап отуруп жооп алыш үчүн убактыбыз кетип атат. Урсат, урматтуу депутаттар. Кечиресиздер, сыныбыңыздарды туура кабыл алабыз. Анан биз баягы министр чакырган болчук, тилекке каршы ооруп калганынан министрлер срочно келип, замдарычы. Мына жеткиликтүү жооп бербегенди Айбек Турдалович кагаз түрүндө сизге бүгүн алып келип беришет. Дайсы кододне. Мен өзүм контроль кылам. Кечиресиздер дагы жок. Асан Абдрахманович, мен сизге дагы айтып коеюн. Министр чакырылган, келбей калды. Анда биз бүгүн баяшында айтпай элебиз. Министр келбей калды, булар жооп бере албайт. Бүгүнкү жыйынды жылдырайлы, бекер эле убактыңыздарды албаңыздар деп. Жок, тиешелүү жооптор бар Айбек Турдалович. Кана азыр мына сиздин өзүңүздүн сөзүңүзгө министр келбей калды, булар экстренный чакырылып калды деп атасыз. Анда эмне жыйынга чогулдук биз? Экстренный эч ким чакырылган жок. Министр больницага жатканына 4 күн болду. Силер даярданып келишиңер керек эле. Силер биринчи ирет өзүңөрдүн жетекчиңерди уятка калтырып атасыңар. Жалал Абад областы боюнча жалпы жолдордун канча километри Минтрансқа карайт? Жалал Абад областы боюнча 1945,6. Анын ичинен эл аралык мааниде 98, мамлекеттик мааниде 622,7, жергиликтүү мааниде 1224. Жергиликтүү мааниде 1224 деген ал кандай түшүнсө болот? Местный жолдор? Министрликтин карамагындагы жергиликтүү жолдор. Бул биздин министрликте балансында турган. Айыл өкмөттүн ичинде турган, бирок министрликтин Жок, айыл өкмөттөрдүн жолу башка. Бул кандай баланстагы. Биздин министрликтин балансындагы жер. Жок, ошол силердин министрликте, бирок жол айыл өкмөттөрдүн ичинде да, айылдын ичинде. Ичинде да өтүш мүмкүн. Мына Сары Челекке кеткен жол сиздерге карайбы же айыл өкмөткө карайбы? Бизге карайт. Сиздерге карайт, а? Мына биз дайыма мына Арсланбакка кеткен жолчу. Бизге карайт. Биз дайыма барыбыз айтабыз. Вот туризмди өнүктүрөбүз. Биздин туризмде бүт шарттар бар деп. А сиздер ошол биздеги бүт шарттар бар экенине ишенесиздерби? Сиздерге тиешелүү жагын айтып койсоңуздар. Толук түрдө шарттар жок, жолдордун жаман жолдордагы сиз айткандай туристтик жайларга барган жолдордо жазыла турган жолдор бар. Биз эми жана бюджетибизге жараша колдон келишинче жасап атабыз. Эми баягы туризм бул жалпы мамлекеттик деңгээлдеги иш-чара болгондон кийин ушул жолдорго көңүл буруп койсоңуздар. Андан кийинки мына сиздердин тендер боюнча, мына азыр айтып кеттиңиздер, тендер утат деп. Тендерге бир жанакы спец техникасы эмес, бир күрөгү жок фирмалар уткандар боюнча бар да кабарыңыздар, э? Мынакей баягы Ал боюнча азыр молчание знак согласия деп орусча айтканда, значит, билетесиздер, ошонго жакшы көңүл буруңуздар. Андан кийинки мына сиздердеги кыш мезгилинде кум, туз себүү жумуштарына канча каражат бөлүнөт?
Быйылкы 2023 ушул күзгү кышкы кармоо боюнча жалпы республика боюнча ушул 300 миллион сом акча каражы бөлүндү. 300 миллион сом, мына Төө ашуудан баштап аркы Жалал Абад шаарына чейинки жол Минтрансқа карайбы? Ал Бишкек Ош автожол болуп эсептелет. Минтрансқа карайт. Кум ушул туз себилүү бардык ушундай тайгак жерлерге себилсин деп чыгабы же эптеп эле перевалды себип коюп элдин көзүн боёйн дейби? Кандай болот? Бүгүнкү күндө бардык жерине эле себип атабыз жолду. Бардык жерине. Азыр мен сизге айтып коеюн, чтобы кийин дагы сиздин кызматкерлер алдап жүрбөсүн, бардык жерге себилейлер. Быйыл мына 11 январдан баштап суук түшөт, бар жок жерге даяр болгула деп. Мен 13 январ күнү өзүм Жалал Абадка барып келдим. Төө ашууда себилген, суу самырдын ичинде себилген, Көкпелде себилген кичине. Болду. Көкпелден нар жака түшкөндөн кийин жанакы сиз жакшы билесиз, таш көмүр менен Кара көлдүн ичиндеги 1 грамм себилген жок. Мен ошол жерден баштап Кара көлдөн наракка баргы чакты 12 машинаны эсептедим сайылып жаткан. Оор жүк ташуучу машиналар. Bir машина кирип кетиптир, жеңил машина нар жака. Кантип айтып атасыздар себилген деп? Эгер кааласаңыз, мен сизге азыр ушул жерде, эгер жалган десеңиз, мен мына видеону азыр ушул жерде көрсөтүп коеюн. Бул боюнча жалган деп айта албайбыз. Биз өзүбүздүн WhatsApp группаларыбыз бар. Ар бир дептин начальниги, дежурстволор бар, ар бир дептечи. Ана область начальниктери эртең мененден кечке маалымат берип турат да. Тария Камалбекович, мен сизге айтып атам, сизди ошолор дагы алдап койбосун, көзөмөлгө алыңыз деп. Макул, түшүндүм. Мен баягы элден уккан эмес, мен өз көзүм менен көрүп, өзүм күбө болгон фактыны айтып жатам сизге. Ошол эле мезгилде Бекназар Токтосун, сизге дагы ошол Сосновкадагы өткөрмө пунктундан мен өзүмдүн фактым менен айтып атам. Азыр бир суранычым Бактыбек Үсенович, көп суроо бар эле, убакыт кетип калды. Сосновкадагы өткөрүү пунктуну ошол жерде пробка пайда болгондо экинчи полосаны дагы иштеткилечи. Макул. Мына мен өткөндө өзүм келип токтоп сурасам, айтат, силер мына депутатсыңар, как раз уруксат алып бергиле дейт. Жогору жактан бизге кандай тапшырма келсе, ошону аткарабыз дейт. Тапшырманы кандай бергениңерди азыр мына жообуңардан көрсөттүңөр. Силер даже канча полоса бар экенин 2 саат онтолуп отуруп жооп бердиңер. Значит, билбейт экенсиңер жеринен. Ошон үчүн аларды дагы кыйнап, моундай деп тапшырманы берип коесуңар, бекер эл кыйналып атат. Ошого көңүл буруп коюңуздар. Рахмат.